Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hormatly musulman bir tuğanlar. Buyursa erteң 5-iyun Zulhijja ayının 9-gününe toora kelip oturat. Bul degen erteң Arafa күнү деп аталат. Arafa күнүдөн баштап мусулмандар ар бир фарз намаздын артынан такбир ташрик айтат. Эркек болсун, аял болсун. Бирок эркектер үнүнү чыгарып айтат, аялдар болсо ичинде айтат. Эми ошол такбир ташрикти биз 5 күн айтабыз. Тактап кете турган болсок, эртең 5-iyun баамдат намазынан кийин башталат. Андан кийин 6-iyun күнү, 7-iyun күнү, 8-iyun күнү, 9-iyun күнү асыр намазыны окугандан кийин акыркы такбир ташрик айтылып, ошону менен жалпы 23 жолу такбир ташрик айтылат. Эми буйруса эртең 5-iyun Арафа күнү болуп аткандыгына байланыштуу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн мубарак хадисинде айткан: кимде ким Арафа күнүндө орозо кармаган болсо, орозо туткан болсо, ол орозосу ал адам үчүн өткөнкү жылкы жана келерки жылкы күнөөлөрүнө кафарат болот деп айткан. Аллах таалам бардыгыбызга эртеңки орозо Арафа күнүндө орозо тутууга Аллах таалам бардыгыбызга насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.